Бірінші айтып қойын, досым айтады, егерде ушул жібек жолу чайханабызга келип, бир адам келсе, мисалы үчүн, тамак заказылып тамак жакпай калса, төлөп эле кетсин, биз ыраазыбыз, бекер жеп кетсин тамактардан, эгер жакпаса дейт. Ушул сен өзүңдүн баягы айткан сөзүңгө дагы бир айтчы. Тамак мисалы үчүн келип жакпай калса төлөп эле кетиш керек. Неге айтасың же өзүңө ушунчалык уверенный айтасың? Мен ушунчалык өзүмдүн поварларыма уверенмин да. Койчу. Ушунчалык уверенный ошого байланыштуу ошентип айтып атам. Действительно, макташ эмес го, бирок чындыгында шашлыктары, шорполору өтө бир жүдө бир калат экен туугандар. Чакан, чөткө чайхана экен. Досум, не дейсиң чайханаң тууралуу? Биз не дейбиз? Биз элдин кызматындабыз да. Келгиле тамактанып, биз таксистерге 10% скидка алабыз. Онда бар туугандар. Уютный, кыргыздын суусундуктары. Любой иш кылганда чөткө мамиле кылабыз. Допустим, таксопарк жана автосервис. Ар биринин мен келгенде балдарга айтам. Ар бир адамдын көңүлүн карагыла депчи. Урматтуу Москва шаарына мекендештер, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Мен азыр сиздерге өзүбүздүн мекендештерибиз дагы бир чайхана ачкан, ошол чайхананы көрсөткөнү келдим. Жибек жолу, бул чайхананын ээлери жанагы Бирбол таксопаркынын ээлери туугандар. Келиңиздер. Келгенде эле мына жерде шиномонтаж, автосервис, 24 саат мойка. Келесиздер. Анан секин чөйрөсүздөр, мына официант сиздерди тосуп алат туугандар. Азыр чайхананын ээси менен, чайхананын ичи менен да тааныштырып коелу. Бул Макс. Бул тирикти ичкин бизнесмен деп ойлобойт. Жөнөкөй жүрө берет да. Кандай досуң, жакшыбы? Ассаламу алейкум. Амансыңбы? Кандай жүрөсүң? Шүгүр. Жибек жолу. Бир чайхана менен тааныштырайлы досум анда. Жибек жолу. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып коеюн. Досум айтат, эгерде ушул жибек жолу чайханабызга келип, бир адам келсе, мисалы үчүн, тамак заказылып тамак жакпай калса, төлөп эле кетсин, биз ыраазыбыз, бекер жеп кетсин тамактардан, эгер жакпаса дейт. Жакса төлөп кет. Бул деген өзүнө насколько уверенный да. Мактаган досум көрөбүз эми. Мына жакта тиги жакта меймандар отурат да. Ушул чакан, чөткө чайхана экен. Досум, не дейсиң чайханаң тууралуу? Биз не дейбиз? Биз элдин кызматындабыз да. Келгиле тамактанып, өзүнүн мекендештерге келип, өз салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Бизди эң көп көргөн, чайханаларда көп жүргөн эми биздин, конечно, таксистер да. Любой чайхана таксистерге уступ калат. Сен кандай уступ каласың? Биз таксистерге 10% скидка алабыз. 10%, Любой тамактан 10%. Ооба. Эң сонун. Урматтуу туугандар, эми мен өзүм сиздерге көрсөтүп коеюн. Азыр просто тиги жакта меймандар отурат экен, алардын тынчын албай эле коеюн. Азыр сырттан эле сиздерге азыр мен көрсөтөм чайхананын ичин. Так, мына келгенде, как положено, мына жерде бар туугандар. Уютный, кыргыздын суусундуктары. Анан мына жакта чайхана көрүп Тиги жакта просто меймандар отурат, ал жакты тынчын албай эле коелу. Ушул келесиздер туугандар. Азыр тамак заказылдык, тамактарын көрөлү. Эгерде жакса, сиздерге сунуштайбыз туугандар. Өзүбүз жеп көрөлү биринчи. Качан чыгат тамактар? Мына таза тыкан туугандар. Ар дайым ушул жерде жууп турат экен мынакей. Мисалы үчүн мага жакты да, уютный, мощный. Эми туугандар өз мекендештерибизди колдошуп жатат. Макс кээде ушул өзүбүздүн мекендештерибизди колдой эле барсак, чайханада туура эмес мамиле кылып жосом, кичине не то мамиле кылгандай болот да. Ушу сенден суранат элем, биздин мекендештер келгенде чөткө мамиле кылып, чайларын берип, сон обслуживание кылып койсоңор депчи. Биз любой иш кылганда чөткө мамиле кылабыз. Допустим, таксопарк жана автосервис. Ар биринин мен келгенде балдарга айтам. Ар бир адамдын көңүлүн карагыла депчи. Кылган ишиңерге довольный акча алгыла. Недовольный акча албай эле койгула. Дегенде өзүнүн ишин так аткара албаса, акча алган кереги жок, наразы кылып адамды деп сизге айтам. Бизде килограммдык аштарам бар. Каласаңар заказ бересиң, любой эле тамакты заказ бересиң, эмне жегиңер келсе абсолютночи. Если килограммда аштарды заказ берсең, чайынан бекер болот. Да? Ошол сен өзүңдүн баягы айткан сөзүңгө дагы бир айтчы. Тамак мисалы үчүн келип жакпай калса төлөп эле кетиш керек бул. Неге айтасың же өзүңө ушунчалык уверенный айтасың? Мен ушунчалык өзүмдүн поварларыма уверенмин да.
Койчу. Ушунчалык уердин ошого байланыштуу ошентип айтып атам. Ай, красавчик, мына туугандар. Мына туугандар ачык айтат. Мактаныш эмес бирок, туурабы? Мактаныш эмес, бирок результат. Ай, красавчик. Келесиңер тамак жаппаса сидел төлөп эле койгула дейт. Эми бул деген, конечно, баягындай эмес, просто бул өзүнүн сөзүн порларыма Кудайга шүгүр жакшы силерге тамак даярдап берет деген маани. Азыр анда тамактар келсе силерге дагы бир тартып көрсөтөм, туугандар. Урматтуу туугандар, азыр тамактар келди. Действительно макташ эмес го, бирок чындыгында шашлыктары, шорполору өтө бир жута бир калат экен, туугандар. Келип чай ичип, жана айткандай тамактардан жеп кетиңиздер. Тамактардан 100% гарантия, туугандар. Өтө даамдуу, вкусно. Тамактарына да гарантия, тазалыгына да гарантия, официанттарына да гарантия, буга да гарантия. Келе бериңиздер, туугандар. Барып болуңуздар. Ушул телефон номерлерге жолосом, адреска келсеңиздер, сиздерди ошол өзүм досум күтүп алат. Барып болуңуздар.